Оодо Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Тарыхый учур, АКШ менен Кубанын жетекчилери Панамада жолугушат. Эки өлкөнүн карым-катнашы оңолууда. BBC Крым аймагынан Киевке жер которууга мажбур болгон Крым татарларынын үй бүлөсү менен жолукту. Индия балдарды мектепке тартууда алгылыктуу ийгиликке жетишти, бирок алардын баары мектепти бүтүрөбү? Президент Обама жана Кубанын жетекчиси Раул Кастро Панамадагы саммитте биринчи жолу жолугушуулардын алдында телефон аркылуу сүйлөшүштү. Бул алардын телефон аркылуу экинчи жолу гана байланышуусу. Буга чейин АКШнын жана Кубанын тышкы иштер министрлери жолуккан болчу. Бул Куба революциясы болгон жарым кылымдан ашуун убакыттан берки биринчи жогорку деңгээлдеги жолугушуу. Азыр бейиштей көрүнгөнү менен Америка менен Кубанын мамилеси дал ушул кысыкта бузулган. Григорио Морейра окоптордо туруп, АКШнын колдоосуна таянган козколоңчулар менен кармашкан. Андан бери 54 жыл өттү. Эми алар Барак Обама жана Америка эли менен достошкусу келет. Чектөөлөр жеңилдеп, аралга америкалыктар келе баштады. Унааларга кызыккан бул калифорниялыктар үчүн Гавананын көчөлөрү эски унаалардын музейиндей көрүнөт. Азырынча алар тек гана көргөнү келишти. Көп узабай сатып ала башташат. Кезинде Кастро басып алган сарайда экспорт согушундагы Кубанын негизги куралы бар. Куба жылына 3 миллиард киреше берчү Америка рыногуна чыккысы келет. Ал Куба үчүн жарым кылым бою жабык турду. Алар кубалык сигараларды чеккенди жакшы көрөт. Алдыда кең жарык келечек турат. Бирок АКШ рыногунун бир бөлүгүн ээлеш үчүн биз дагы көп эмгектенишибиз керек. Бирок Куба Starbucks, McDonald's, отелдер аркылуу Американын таасири жайылуусунан кооптонууда. Ал маселе менен Рауль Кастронун ордуна келет го деп болжонгон киши алып урушат. Албетте, алдыда бир коркунуч болушу мүмкүн. Көбүн эсе америкалык чоң компаниялар барып алган чакан өлкөлөрдө эмне болуп жатканын көрүп турабыз. Кубада андай болбос деп үмүттөнөбүз. Орусия Крымды аннексиялап алганы Крым татарлары үчүн өз укуктары үчүн кармашка айланды. Бужуров үй бүлөсү толкундоолордон кооптонуп, Киевке көчүп барууну чечкен. Алар шаарда даамдуу чебурек жасап, ок аткылышат. Буджуровдор крымдык татарлар. Өткөн жылы Крым Орусияга кошулуп калганда, алар качып чыгышкан. Вот у меня было такое восприятие, что я оказался... Баарысы туура эместей туюлду. Мен 25 жыл жашаган Симферополь шаары бир заматта эле чоочун болуп калды. У меня два... Менин чоңойгон 2 уулум бар. Алар сыяктуу жаш жигиттер жок болуп кетип жатты. Айрымдары эч табылбай, башкаларынын сөөктөрү табылган. Искендер үй бүлөсү менен Киевте отурукташып калды. Ал чебурек жасап сатат. Чебурек Кавказ менен Борбор Азиядагы эт кошулган куурулган нан. В Киеве мне сразу понравилось, как я только переехал. Крым аннексия болгондон кийин окуумду улантыш үчүн Киевке келгем. Мага жагат, университетте бизди жакшы тосуп алышты. Факультеттин деканы темир жол станциясына бизди тосконго келип, жайгаштырып, маселелерибизди чечип берди. Бул жакта бизди чоочун дешкен жок, дейт анын уулу. Крым Орусияга өткөнгө чейин татарлар калктын 10% түзүп турган. Андан бери миңдеген татарлар Украинага кетип калды. Вот вчера, в частности, женщина... Бир аял келип, жыл сайын май айында Крымга атайы чебурек жегени барчубуз деп айтты. Атайы ушул эт кошулган чебурек үчүн барчу экен. Биздикинен жеп көрүп, абдан жактырды. Биз жасаган азыктарды конокторубуз жактырганы биз үчүн кубанычтуу. Биз Крымга кайтып барабыз. Ал жакта жагдай оңолуп, мурунку нугуна түшкөндө барабыз. Сиз көрүп жаткан BBC, эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Пакистандын бийлиги 2008 жылы Мумбайдагы террордук чабуулду уюштурду деп шектелген адамды күрөө кепилдиги менен түрмөдөн бошотту. Закур Рехман Лахви 2009 жылдан бери абакта отурган. Ал 166 адамдын өмүрүн алган, 3 күнгө созулган чабуулду уюштурган деп айыпталган 7 кишинин бири.
Чек арасыз доктурлар уюму Африкадан Европага деңиз аркылуу бет алган мигранттардын кемелерин куткаруу долбоорун баштады. Уюмдун кемеси Италия менен Ливиянын ортосундагы аймакты көзөмөлдөйт. Өткөн жылы бул аймакта 3400 мигрант каза тапкан. 170 000 мигрантты Италиянын кемелери куткарган. Бирок каражат тартыш болгондуктан өлкө куткаруу иштерин токтоткон. 2000 жылы 164 өлкөнүн жетекчилери 15 жылдын ичинде дүйнөдөгү балдардын баары башталгыч билим алат деген убадасын аткара алган жок. Бириккен Улуттар уюмунун айтымында дүйнөдө 54 миллион бала эч билим албай келет. Оганстан, Непал жана Индия эң мыкты жылыштарды көрсөткөн. Билим берүү темасын улантабыз. ЮНЕСКОнун жаңы баяндамасына ылайык, Индия балдарды башталгыч мектептерге тартууда мыкты ийгиликтерге жетишкен. Өлкөдө 2000 жылы 19 миллион бала мектепке барчу эмес. Ал көрсөткүч быйыл 1 миллионго түштү. Бирок Индиянын билим берүү тармагында көйгөйлөр дале көп. Делидеги өкмөттүк мектепте окуучулардын көбү жарды үй бүлөлөрдөн. Мектеп аларды бекер китеп жана кийим менен камсыздайт. Индияда балдардын көбү мектепке барат. Бирок чоңоюп калган балдар окуу менен бирге үй бүлөсүнө жардам бериш үчүн ишке да алагды болушат. Балдардын көпчүлүгү эртең менен окуйт. Түштөн кийин фабрикаларга же үйлөрүнө иштегени кетишет. Эгер алар кошо иштеп турбаса, үй бүлөсү тамак ашка жетиштүү акча таба албайт. Түшкү тамакты мектепте мамлекет бекер камсыздайт. Ата-энелер балдарын окууга жөнөткөн себептердин бири ушул. Күн сайын 120 миллион балага мектепте тамак берилет. Бул окуучуларды тамактандыруу боюнча дүйнөдөгү эң дымактуу долбоорлордун бири. Индияда мектепке көп балдар жазылганы менен андан чыгып калгандар да көп болот. Өзгөчө жакыр аймактарда көптөгөн балдар үйүнө жардам берип, акча таап иштеши керек. Кыздарды болсо эртелей күйөөгө беришет. Балдар 4-5 жыл окубай мектепке барбай калса, алардын эң жөнөкөй окуу, жазуу, сүйлөө жөндөмүдө өнүкпөй артта калат. Ал эми өз келечеги жөнүндө кыялданбаган бала болбосо керек. Булардын көбүнүн кыялы ишке ашпай калышы ыктымал. Индия балдарды мектепке тартуу боюнча чоң иш кылды. Эми аларга толук билим берүү керек. Эми спорт. Апта соңунда Англиянын премьер-лигасында кызык беттештер өтөт. Эртең 2-нчи орунда турган Арсенал Бернлиге каршы ойносо, лигада 1-нчи орунда турган Челси жекшемби күнү Queen's Park Rangers менен күч сынашат. Бирок негизги оюн Манчестер Юнайтед менен Манчестер Ситинин беттеши болот. Эки команданын акыркы 4 оюнун Сити утуп алган. Футболду улантабыз. Дүйнөдөгү эң мыкты, бирок чуулгандуу чабуучулардын бири Златан Ибрагимович Францияны сындап, түз эфирде сөгүнгөнү үчүн 4 оюндан четтетилди. Чабуучу эми Пари Сен-Жерменин Чемпиондор лигасындагы Барселонага каршы беттешине катышпайт. Формула 1де дүйнөлүк чемпион Льюис Хэмилтон жекшемби күнү өтө турган Кытайдын Гран-присиндеги алгачкы машыгуу жарышында ылдам убакытты көрсөттү. Мерседес командасы 2 жума мурун Малайзиядагы жарышта Феррари тобунан утулуп калгандан кийин кайрадан алдыга чыгуусу күтүлүүдө. Эми Филиппинде кофе ичкенди жакшы көргөн кишилер кофе куюлган идишин суктанып караганы тууралуу. Маниладагы кафелердин бири идишке куйган кадимки кофенин күбөгүнөн ар кыл сүрөт түшүрүп суна баштаган. Көрктөлгөн кофени ичүүнү каалагандар көбөйүп, кардарлар өздөрүнүн же спортчулардын сүрөтүн тартып берүүнү суранышат экен. Бирок кофе муздагыча сүрөттү тартуу оңой эмес. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Ошондой эле биздин YouTube каналга жазылууну унутпаңыз. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.